Күн салқын тартып, кеч кирип калган убак. Шаардын үп абасынан качып, көрүнбөй жүргөн кошуналары үйдүн коросуна чыгышып, сүйлөшүп отурганын көргөн Карима сыртка чыккысы келип, негедир кайра терезеден эле тиктеп отуруп калды. Көптөн бери ушундай абал. Жакындарынын жакшылыктары, кошуналардын мааракелери, балдарынын окуусу да көңүл сыртында калып баратат. Кубана турган эч нерсе жоктой. Бирге иштегендери да өзүндөгү өзгөрүүгө таң калып жатышкан. Балдары гана маанайын бир аз көтөргөнү болбосо, сананын сазына батып баратканын өзү да байкап жүрөт. Жумушунан шашып келе жаткан жолдошун көрүп, мурдагыдай күлүп жайнап тозуп алгысы келди. Бирок шагы сынып калаарын ойлоп, оор үшкүрүнүп алды. Нуркалы кирип келип, ашканада отурган Каримага көңүл да бурбастан кийимин алмаштырып, сыртка чыгып кетти. Тамашаны келиштире айтканы үчүн кошуналары да Нуркалы чыгары менен күлкү аралаш сөздөр менен коштолуп, баарынын маанайы көтөрүлүп калганын көрүп, көзүнө жаш чайды. Ушунча да мерез болосуңбу? Жок дегенде салам айтпай койгонуң жакшы эмес да деген сөзүнө жолдошу көпкө тиктеп туруп, жалган айткан андан да жаман деп койгон. Жашоосунун заматта эле өзгөрүп кеткенине себепкер болгон Кемелди ичинен тилдейт. Андан майнап чыкпасына көзү жетип турса да, айдан жолуга калдың эле деп күчүн көз жашына чыгарып алат. Көз тийди силерге деген эжесинин айтканына ынанып алган. Өзүн такыр күнөөлөгүсү келбеди. Нуркалы экөө мектеп партасынан эле ынак болуп, бирге чоңоюшту. Шаардан жаңы эле келген баланы дароо эле өзүнүн жанына отургузуп, орусча окуп, кыргызчага анча түшүнө бербеген Нуркалыга Кариманын сабактардан жардам берген эле эмес, такылдап сүйлөгөн кыздын мүнөзү да жагып, дос болууну сунуштаган. Классташтары кээде экөөнү сүйүшкөндөр деп тамашага салып чакырганына экөө тең маани берчү эмес. Нуркалы чычалабай, биз деген доспуз деп койчу. Кыз менен эркек эч качан дос болбойт, сүйүүгө айланып кетет, көрөсүңөр го деп көзү ачыктык кылгандар да болду. Нуркалы өздөрүнө тең Б класстагы кызды жактырып, экөөнө ортомчу болгон Карима экенин билгенде гана чыныгы достук мамиле экенине ынанышкан. Мектептеги сүйүүсү жогорку окуу жайында да уланып, үчөө 3 башка окуу жайда окуганы менен бош убакыт бола калса, тез жолугуп жүрүштү. Кийинки күндөрдөгү өзүндөгү өзгөрүүгө Карима таң кала баштады. Нуркалыны көргүсү келип, сүйлөшкөн кызы Алтынайдан кызгана баштаганын жашырып, байкатпаганга аракет кыла баштады. Эмне эле болуп жатам деп өзүн урушкан күндөрү көп эле болду. Ошондой күндөрдүн биринде Нуркалы чалып калды. Карима тез келе калчы деп жооп күтпөстөн өчүрүп койду. Өзү да көргүсү келип турганда мындай чакырууга учуу эле жетти. Нурик, тынч элесиңби? Кайдагы тынч? Алтынайды ала качып кетиптир. Сен тез барып сүйлөшүп кел. Телефону өчүк болуп жатат. Мен дос балдардан уктум. Неге мага чалып койбойт? А балким өзүнүн тандоосубу? Эмне болсо да билип кел, көңүлүм тынчыбай койду. Сенден башка эч кимге ишенбейм, билесиң да. Негедир бул кабар Каримага жагымдуу угулду, бирок кайгырган болуп, эч кабатыр болбо. Мен азыр жөнөдүм. Үйүнөн даректи алып эле жетип барам. Сага дароо кабар берем. Телефонун жаныңда болсун деп коюп жөнөп кетти. Нуркалы да бир аз тынчтана түштү. Кудайым ушундайынан да береби? Мына сага тамаша деп коюп, ичинен ырдап баратты. Жөн кетпей, ар түрдүү пландарында түзүп жиберди. Алтынайдын апасынан даректи алып, дароо эле жетти. Досын көргөн Алтынай көз жашын көлдөтүп,
баары бир бул үйдө жашабай кете турганын айтты. Сырттан кирген аял Кариманы алып чыгып кетип, досуң жаман жерге келбеди. Балабыз келбеттен да, акылдан да, билимден да кем эмес. Баары сонун. Эми кыз көп эле. Ушул кызды жактырып ала качышыптыр. Баланын шагы сынбасын, эптеп көндүр. Апалары деле каршы эмес экен деп суранып турганы жагып турду. Макул, мен көндүрөм. Даярдык көрө бериңиздер. Көнбөй кайда бармак эле деп досунун жанына кирди. Досум, мынча болду, эми артка кайтыш кыйынга турат. Бирөөнүн эшигин аттады деп Нуркалынын ата-энеси да силердин үйлөнүшүңөргө каршы болуп жатыптыр. Негизи жакшы жер экен. Үй жайда кеп жок. Баары сонун. Күйөө болчу жигит да мыкты мырза экен. Эми кетем десең, бир гана Нурик чечет. Азыр ага айтып көрөйүн. Сени алып качканын ошондон уктум. Барып айтып, эгер макул болсо, эртең келип калабыз. Мүмкүн бүгүн эле келип калат. Эгер макул болбосо, эртең кечке чейин келбесе, сага бул жерде эле алганга туура келет. Кой, мен убакыт өткөрбөй жетип барып түшүндүрөйүн. Карима коштошуп чыгып кетип баратып, телефону эмне өчүгө экенин сурады. Түшүп калыптыр. Чөнтөгүмдө жок. Бирөөнүн телефонунан чалсам өчүк экен деп ыйлап жатты. Телефонго да Нурике да кыжалат болбо. Мен азыр анын өзүнө абалыңды жеткирем. Кыз ыйлап, соронуп жатып 2 күн өттү. Айла жок. Нургалы мага таарынып калды. Же ата-энеси каршы болуп жатса, ага деле кыйында. Маңдайга жазганын көрөрмүн деп жүрөгү тилинип, кемелге жар болууга макулдугун берди. Бир орунда отура албай, Кариманын келишин күтүп жаткан Нуркалы уккан кулагына ишенбей турду. Койчу, кантип эле? Мага ишенбейсиңби? Кулагым менен угуп келдим. 2 айлык боюнда бар экен. Кой, алардын жашоосуна көлөкөңдү түшүрбө. Алтынай ыйлап жатат деп ойлогом. Күлүп жайнап отурса, эсим ооп калды. Сени чалбасын деп телефонун өчүрүп коюптур. Болду эми, бул темага чекти койдук деп чыгып кетти. Эртеси Нуркалынын жеңеси чакырганда бир аз сестенип барды, бирок ал күткөндөй Алтынай жөнүндө эмес, өзү жөнүндө жакшы кеп угуп, аз жерден секирип жибере жаздады. А биз деген жөн гана доспуз. Нурик, сиз айтканга көнөбү? Албетте, мен каршы эмесмин. Кептин баары кайныңызда да. Ал макул болсо. Такылдап сүйлөп жүргөн кыз заматта үзүк-үзүк сүйлөп жатты. Ал жагынан камтама болбо. Кайдем өзү айтты. Бирөөгө үйлөп койбосок, ичкени уланып, адат болуп калбасын. Анын абалын түшүнөсүң да, бир сен эле сактап кала аласың. Үйүнө кандай жеткенин билбей калды. Апасы да таң калып карап коет. «Ий апа, айтпай турайынчы, анан айтам» деп бөлмөсүнө кирип кетти. Телефондон Нурик досум деп сактап алган адамдын чалышын күтүп отурду. Көпкө күттүргөн жок. Алло, сыртка чыксаң, сүйлөп жаткан Нуркалынын кызуу экени да, жанында каткырып жаткан достору да бар экени, бир шумдук болуп кетерин билип турса да, сыртка чыгуусуна эч нерсе тоскоол болбой турган абалда турган кыз чуркап эле жетип келди. Тынч элесиңерби деп эшиги ачык турган унага отуруп жатып, сени досум бойдон эле жүрө берет дедим эле, антпей калдык эми. Сен да каршы эмес экенсиң, калган сөздү үйдө сүйлөшөбүз деп үйүн көздөй айдады. Демейде сөздү катыра сүйлөгөн Кариманын оозуна сөз келбей, жалдырап, тиктеген абалда баратты. Мына ушинтип эле жошуп калат экен да, эми ушул бойдон эле кала бер, сонун жарашат экен деп тамаша каткырык менен жетип келишти. Карима ошол достор айткандай көп сүйлөбөгөн, камкор аялга айланды. 2 уулду болгондо шаарга көчүп кетишти.
жашоо сонун уланып эле жаткан. Нуркалы айылдагы досу той өткөрүп, бир аз кызуу абалында эртең менен жумуштан кечигип калбайын деп түнү кайра шаарга келе жаткан. Түз жолду баратып, жол четиндеги жаарга түшүп кеткенин, башы катуу тийгенин, эшикти түртсө да ачылбай калганын сезип, өзүнүн эсен экенине сүйүнгөн менен ашыкча кыймыл жасагандан коркуп турду. Түн бир окунда ким жардам бермек эле деп жатып, жарыгын жандырып, ушул жерден аман чыгара көр деп Кудайдан тилеп жатты.